болгондо да бул биздин борборубуз да аянттын жанында, ак үйдүн жанында турат. Ушул жерде кытайча, анан орус тилинде жазып коюшкан. Кыргыз тилинде эч кандай сөз жок. Тиги жетекчиликтери, администраторлору камерага түшө албайм, кыргызча сүйлөй албайм деп, кыргызча сүйлөй албай турабы? Кыргызча сүйлөй албайм деп бул жакта иштеген баланы жиберип атышат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жер Бишкектин борборунда, бул жагында Ала Тоо аянты Кулжа Хого деген Кытай ашканасы. Бул жерде азыр антип кыргыз тилин билбейт да, кыргыз тилин билбейт. Анан кимге түшүндүрөм мен жерден? Оны азыр алып коюшпу. Кыргыз тили жок экен, бул жерде кыргыз тилинде жазылган эмес, орус тилинде жазылган. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзгөн десеңиздер, кыргыз тилин жана эне тилибиздин өнүгүшүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жер Бишкектин борборунда, бул жагында Ала Тоо аянты Кулжа Хого деген Кытай ашканасы. Бул жерде азыр ичинде мамлекеттик тилди кандай сыйлайт, мамлекеттик тилди мыйзамдарын сактайбы, сактабайбы азыр ичине кирип көрөбүз. Бул жер ушул Ала Тоо кинотеатрынын маңдайында, биздин Бишкектин так борборунда мыйзам, тил кандай иштейт, азыр ичине кирип көрөбүз. Мына бул аянттагы борборубуздагы эле Кулжа Хогонун кире бериши. Мына бул жерде да кыргыз тилинде жок, баардыгын расмий тилде жазып коюшкан. Бул жер Бишкектин борбору, Кыргызстандын борборунда ушундай иштерди кылышат бар. Мамлекеттик тилди сыйлабай. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жетекчилик барбы? Жок. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жетекчилик барбы? Жетекчилик барбы? Жетекчилик, Администратор. администратор. Интересно? Жака отура берейин? О, Неме болот, кыласыз? Аш тизмек. Меню. Администраторду айтып коесузбу? Все хорошо. Бул жерде кыргыз тилинде жазган эмес, бул жерде да орус тилинде, анан кытай тилинде, кытайча жазып коюшкан. Кыргыз тилинде эч кандай эч нерсе жок. Бул болгондо да бул биздин борборубузда аянттын жанында, ак үйдүн жанында турат. Ушул жерде кытайча, анан орус тилинде жазып коюшкан. Кыргыз тилинде эч кандай эч сөз жок. Мына булардын бул жеринде деле эч кандай мамлекеттик тилде жазышкан эмес, бүт баарына орус тилинде, мына бул да орус тилинде. Бул жерге кичине келип кыргыз тилин кошпоюптур. Камерага түшкөн дейт. Камерага түшкөн дейт. Эмне коомдук сүйлөштүк аткан эмне чогуу? Антип эле кыргыз тилин билбейт да, кыргыз тилин билбейт. Анан кимге түшүндүрөм мен жерден? Обслуживаниядан бала келе берсин дейт. Мен обслуживание бар, мен түшүндүргөн деп болсо. Жок, сиз которуп берсеңиз болбойбу ага чакырып? Камера жок, эме кылган дейт, камерага түшкөн. Камерага түшпөйм дейби? Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жердин тиги жетекчиликтери, администраторлору камерага түшө албайм, кыргызча сүйлөй албайм деп, кыргызча сүйлөй албайт турабы? Билбейт. Кыргызча сүйлөй албайм деп бул жакта иштеген баланы жиберип атышат. Анан ушунда мен суроолорума бүт сиз жооп бересизби? Эми сиз жөнөкөй эле ишкерсиз бул жерде турабы? Тиги хозяин же бирөөнү чакырбайсыңарбы? Хозяин жок бул жерде азыр. Жокпу? Администратордон кийинки бирөөлөрүм барбы? Жок, бизде ошо администратор бир эле киши ошо камерага түшкөн. Анда мындай. Мен сизге түшүндүрүп коеюн, сиз айтып коюңуз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам бар бизде, көрдүңүзбү? Ушул жерде мыйзамда барлык жер жазылып турат. Силердин мына көрүнөк жарнагыңар,
Меню бар, кыргыз тилинде жазыш керек. Мен мисалга келдим азыр бир Кытай ашканасына. Мен тамак жейин десем, мен кытайчаны да түшүнбөйм, орусчаны да түшүнбөйм. Мен кыргыз тилин түшүнөм. Кыргызча окуйм. Бул жерде кыргыз тили жок болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Демек, кыргыз тилинде жазыш керек бардыгы. Бул мыйзам бар, ушундай. Анан кийин экинчиден, бул жазууларды көрдүңүзбү? Мыналардын баары кыргыз тилинде жазылышы керек. Мына көрдүңүзбү? Ногулда мыйзам, нолда мыйзам азыр. Кыргыз тилиндегиси жок. Муну азыр алып коесузбу? Сиз? Кыргыз тили жок экен, мыйзамсыз. Мына бул жерде кыргыз тилинде жазылган эмес, мамлекеттик тилде. Орус тилинде жазышкан. Мынасында алып койсоңуз. Эми мен түшүндүрүп коеюн да, эмичи ушул жерге эле кыргыз тилинде жазып, мамлекеттик тилде жазып туруп, үстүнө чоң кылып, бул тамгадан чоңураак болуш керек. Анан кийин расмий тилде орус тилин алдына жабыштырып койсо болот. Орус тилин жабыштырып койсо болот. Бирок кыргыз тили биринчиде туруш керек, үстүндө туруш керек. А бул оң жагында жана төмөн жагында туруш керек, Котормосуна коюп берсең. Котормосу менен кыргыз тилиндегиси бирок чоң болуш керек, мамлекеттик тилдегиси. Ногулар да мыйзамсыз. Көрдүңүзбү? Нолда. Анан буларды алып койсо, ушулар тетиги орус тилинде жазылган, орус тилин такыр жок кыл деген сөз жок бул жерде. Болгону кыргыз тилинде сөз үстүндө туруш керек. Üstünde turuş. Ошо. Ошо тет жерде. Короче, меню заказали, еще не приехал, кыргызский. Кыргыз тилинде меню заказ кылабыз келет. Качан кылыптыр? Билбейм, айтты келип кылганбыз. Канча күн менен келет экен? Келип калчак. Жакында? Келип калса, эгер кыргыз тилинде меню келип калып турган болсо, мисалга бизге чалып койсоңуздар болот. Мына Кулжак Ого деген кыргыз тилин сыйлайт. Мына кыргыз тилинде меню чыгарышты деп биз келип айтып койсок болот. Сиздер эч кандай кардарыңар жок этпесиңер. Болгону кыргыз тилдүүлөр да келип бул жерден тамактаныш керек, туурабы? Тамагыңар жакшы, бирок мамлекеттик тилди мыйзамды сыйлаш керек. Ошону түшүндүрүп айтып коюңуз. Бир жума убакта Bir jumada bilbeyim, men bu жерге өзүм көп деле болот келгенге. Албетте номер таап кетсеңиз, меню келген кезде эле сизге номеріңіз, телефоныңыз барбы? Ооба, жанында. Өзүңүз жазыңыз. 707 83 04 92. Айтылек Орозбеков. Буга чейин да биз бул жаккаларды тартканбыз. YouTube'дан, Instagram'dan кирип көрсөңүздөр болот. Албетте. Анан алмаштыргандан кийин бизге байланышып коюңуздар, макул чоңураак. Мейли, чоңураак келип бериңиздер. Рахмат.